Кыргыз Республикасынын маданияты жана искусствосу орду толгус оор жоготууга учурады. 27 февралда 70 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү дирижер Сагынбек Акматалиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Сагынбек Акматалиев 1952 жылы 1 декабрда Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылында туулган. 1967 жылы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайында, 1972-1976 жылдары Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда, андан соң 2005 жылы оркестрдин дирижеру факультетинин профессор Давлесовдун классында окуп, артыкчылык диплому менен аяктаган. 1970 жылы окуп жүргөндө эле Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде музыкант, кыякчы катары эмгектенген. Кийин оркестрдин концертмейстери, Атай атындагы комузчулар ансамблинин жетекчиси болуп иштеп, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде гастролдо болгон. 2005 жылы улуу дирижер Асанкан Жумакматов жана Жумабаевтердин сунуштамасы жана оркестрдин жамаатынын чечими менен оркестрге башкы дирижер жана көркөм жетекчи болуп дайындалып, 2022 жылдын 1 февралына чейин эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру болуп эмгектенип келген. Оркестрдин жана комузчулар ансамблинин курамында көптөгөн союздук жана эл аралык конкурс фестивалдардын катышуучусу жана лауреат болгон. Чебер комузчу, кыякчы катары эле эмес, аранжировщик катарында кеңири белгилүү болуп, 2 жолу жылдын мыкты аранжировщиги наамына татыган. Ал оркестр үчүн Арман, Сагындым туулган жер сени, Үзүлбөгөн үмүттөр жана ошондой эле Арзбек Бедяровдун, Маданбековдун, Керимбаевдин, Эралиеванын, Бөдөшовдун, Давлесовдун, Бактыгуловдун, Чокиевдин жана башка обончу композиторлордун чыгармаларын, Абдрахмановдун Соң көл баяны, Алтын балалык, Шеркуловдун Жүрөк толкуйт, Эргиме, Огонбаевдин Маш камбаркан, Бөдөшовдун Заман закымдары, Бекназар Баатыр арманы, ошондой эле Комуз менен Кылкыяк оркестри үчүн Жумабаевдин Эрке сары, Элдиккүү келиндердин Эрке күү, Бекмуратовдун Тон жылкысы сыяктуу жана башка 200гө жакын ыр күүлөрдү иштеп чыккан. Автор катары Кылкыяк жана оркестр үчүн концерттин окумузчулар ансамбли жана оркестр үчүн Селкинчек, Рыспайга Тазим аттуу кыяк жана оркестр үчүн вариацияларды жазган. Сагынбек Акматалиевдин кыргыз улуттук музыкасынын өнүгүп өсүшүнө кошкон салымы жогору бааланып, 1987 жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин ардак грамотасына, 1994 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактуу наамына, 2011 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамына ээ болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сагынбек Акматалиевдин жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Анын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысына ортоктош болуп тең бөлүшөбүз. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Сүйүнбек Касманбетов, Эдил Байсалов, Азамат Жаманкулов жана башкалар.